окуучулар. Жакшы эс алып жатасыңарбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 2-класс, кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина. Сабагыбыздын темасы китебим. Сабагыбыздын максаты окуучулар бул ким, бул эмне деген суроого жооп бергенди үйрөнүшөт. Үндүү тыгыштары менен сөздөрдү туура жазышат. Китепти таза сактоого, адептүү болууга тарбияланышат. Балдар, дептериңерди ачып жазгыла. Анда бүгүнкү датаны жазасыңар дагы сөздүк жат жазуу 1-көнүгү деп көчүрүп жазгыла. Кол көл, ток тök, ор өр. Көрдүңөрбү балдар? О тыбышы менен Ö тыбышы өзгөргөндө сөзсүз сөздүн мааниси өзгөрөт. Көрдүңөрбү балдар? Ырды угуп, өзүбүздүн көңүлүбүздү ачып алдык. Эми сабакка көңүл бурабыз. Балдар, сүрөттө биз эмнелерди көрүп жатабыз? Сүрөттө мектеп, китеп-кап, дептер, калем, калем-сап, өчүргүч, сызгыч, боор, ошондой эле окуучуларды жана мугалимди көрүп турабыз балдар. Эми жаңы лексика менен таанышабыз. Мектеп — школа, китеп — книга, дептер — тетрадь, окуучу — ученик, мугалим — учитель. Көрдүңөрбү балдар? Биз мектепте окуйбуз. Мектепте эмнени колдонобуз? Китеп, дептерлерди. Ошондой эле мектепке барган окуучулар барышат, мугалимдер сабак беришет. Эми балдар, биз ким деген суроо менен эмне деген суроонун кимдерге берилерин жана эмнелерге берилерин билебиз. Ким деген суроо кыргыз тилинде адамдарга гана берилет. Ал эми адамдан башка бардык нерселерге эмне деген суроо берилет балдар. Ал эми орус тилинде жаныбарларга да ким деген суроо берилет. Ал эми кыргыз тилинде жаныбарларга эмне деген суроо берилет. Ким? Мугалим, окуучу, Асан, Айша. Эмне? Китеп, калемсап, мектеп, дептер, мышык, уй десек, буга эмне деген суроо берилет экен балдар? Бул балдар эмне жөнүндө сүйлөп жатышат балдар? Укулачы. Салам Азат. Салам Акылай. Азат бул ким? Бул Саша. Балдар бири-бири менен саламдашып, досторун бири-бирине таанышырып жатат. Эми балдар, үйгө тапшырма 8-көнүгү ырды жаттайбыз балдар. Ырды жаттап, анын маанисине түшүнөбүз. Акыл, асыл издесем, китептерден табамын. Китебим жок күндөрдө төмөн түшөт кабагым. Көрдүңөрбү балдар, ушундай жакшынакай ырды жаттап, мага видео аркылуу жөнөткүлө. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.